Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү биздин кийинки темабыз топографиялык карта боюнча рельефтин профилин түзүү. Бул топографиялык карта боюнча иштөөдөгү негизги темалардын бири болуп эсептелинет. Практикалык мааниси дагы абдан чоң бул профилдерди түзүүнүн, аны пайдалануунун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мындан сырткары өзгөчө окуучулар үчүн, студенттер үчүн дагы маанилүү болуп эсептелинет. Себеби дегенде мына бул жерде бир профиль түзүүнүн жолдорун көрсөткөн сүрөттү атайын баштаганда эле биринчи бетке коюп койдум. Мисалы биз физикалык картадан түс менен рельефти чагылдырган физикалык картадан рельефти биз көрө алабыз. Канчалык кочкул кызыл түскө өткөн сайын, күрөң түскө өткөн сайын бул бийиктерин, жашыл бул ойдуң дарекенин, башка биздиги боюнча биздин көзүбүз менен жеңил көрө алабыз, рельефти түшүнө алабыз. Кайсыл жерде тоо кыркалар бар экен, кайсыл жерде өрөөндөр бар экен. Бирок топографиялык ири масштабтагы карталарда рельеф горизонталдык сызыктардын жардамы аркылуу чагылдырылат. Мына горизонталдык күрөң сызыктар аркылуу. Албетте муну биз географтар рельефтин формаларын бул горизонталдык сызыктар аркылуу түшүнө алабыз. Бирок мындай анча тажрыйбасы жок адамдар бул горизонталдык сызыктарды карап туруп рельефти түшүнбөшү мүмкүн. Ошол сыяктуу эле биздин окуучулар. Мисалы бул жерде мына горизонталдык сызыктар турат. Бийиктигин көрүп атабыз, горизонталдык сызыктын бийиктиктерин көрүп атабыз, суу жатат. Бирок мындай рельефти профилдегичелик мындай кенен жакшы түшүнө албай калышыбыз мүмкүн. Мына ушул аймактын А чекитинен Б чекитине чейинки рельефтин туурасынан кесиш профили. Бул графикалык жактан рельефти чагылдыруу профилдин жардамы менен. Бул ошол аймактын рельефин бизге абдан жакшы көргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Негизи эле топографиялык карта менен талаа шартында иштөө дагы бул көптөгөн тажрыйбаны талап кылат. Мисалы мен өзүмдүн мисалымда эл катар эле геофакта топографияны окуп, картографияны окуп, көптөгөн студенттерге даже топографиялык картаны чийүүдө жардам берип, практикалык иштерде жардам берип, жакшы билем деген менен окууну бүтүп, баягы чет элдик географтар менен талаа шартында иштеп баштаганда, топографиялык картаны пайдалануу дагы кошумча көптөгөн тажрыйбаларды талап кыларын түшүнгөм да. Мисалы кичинекей эле мисал бир палаткада отуруп кечинде кийинки күндүн маршрутун түзчүбүз. Мына могул сууну жээктеп, ушул кокту менен жүрүп отуруп, могул мөңгүгө чыгабыз. Бир группа кийинки кокту менен жүрүп отуруп, ал суунун оң куймасынын башындагы мөңгүгө барабыз деп, анан жана линейный масштаб аркылуу примерно канча километр болот экен, ат менен барсак канча убакытта жетебиз, жөө барсак канча убакытта жетебиз деп, баягы ошол топографиялык карта менен багыт алып, маршруттарыбызды аныктап алчубуз да. Кайсы бийиктикке чейин чыгабыз, жол барбы, жокпу, көрдүңүздөрбү? Бактыбаева деген болуп калды. Кайниса Бактыбаевна.
Так, эмичи? Жоқ, дагы эле. Көрүндү. Көрүндү. Эми нормально, Көрүнүп э? атат. Жакшы. Капкара болуп калды агай. Көрүнүп жатабы? Көрүнүп атат агай, көрүнүп атат. Жакшы. Көрүнүп атат. Эми көрүндү. Анда звуктарыңарды өчүрүп койсоңор. Вот ошентип талаа шартында иштөө даже биз ушу горизонталдык сызыктар аркылуу рельефтин формаларын жакшы түшүнбөгөндүктөн баягы талаа шартында адашып кеткен дагы учурлар болгон да, бирок баягы практика жүзүндө иштеп келгенде кийинчерээк баягы жакшы түшүнгөн деңгээлге жеттик окшойт да. Албетте көптөгөн баягы тажрыйбаларды талап кылат. Так, профиль деп атабыз. Профиль рельефтин вертикалдык тегиздикте туурасынан кесилиши. Адатта географтар мындай эки профилди биз түшүрүп келебиз. Мисалы бир дарыянын нугунун туурасынан кесилиш профили. Мисалы бул жерде суу десек, дарыянын нугу. Вот ошол дарыянын нугунун биз туурасынан кесилиш профилин түзүп атабыз. Же болбосо бир тоо кыркасынан баштап ушул дарыя мөңгүдөн башталгандан баштап мына тик каптал аркылуу түшүп ортоңку бийиктик, тоонун этеги мына өрөөнгө чыккан. Мисалы көлгө барып куйду дейлик бул жерде. Көлгө. Бул жерде көл деп коелу. Биякта вертикалдык масштаб, биякта горизонталдык масштаб чийип алсак, муну узатасынан кеткен профиль деп коебуз. Ушул дарыянын. Бул болсо туурасынан кесилиш профили. Биз ушундай баягы эки түрдүү профилди адатта географтар түшүрүп жүрөбүз да. Профилди түзүш үчүн бир нече мындай талаптар коюлат да. Профилди түзүү төмөнкү тартипте жүргүзүш керек. Биринчи, мисалы, картадан, топографиялык карта болобу, же башка физикалык картадан негизинде дагы түшүрсө болот, жана бийиктикти көрсөткөн шкала аркылуу. Картада эки чекитти тандап аласыңар. А, Б чекити. Аларды бириктирип, жөнөкөй карандаш менен түз сызык чийип аласыңар да. Бул сызык менен кесилишкен горизонталдык сызыктардын бийиктиктерин таза кагазды коюп белгилеп алабыз. Горизонталдык сызыктардын бийиктиктерин. Ошондой эле алар аркылуу максималдык жана минималдык бийиктиктерди аныктайбыз. Мен силерге түшүндүрүп берем. Бийиктик амплитудасын билүү профилдин вертикалдык огундагы масштабты туура түзүүгө жардам берет. Ал эми горизонталдык огу А жана Б чекитинин узундугу менен дал келет. Бирдей узундукта болушу зарыл. Мисалы мына артка кетейин. А жана Б чекити, А чекити, Б чекити. Бул жерде биз жөнөкөй карандаш менен бириктирип чийип алдык. Андан кийин ошол жерге мына ак кагазды коюп, муну кагаз деп элестетиңиздер. Ак кагазды коюп туруп, ар бир горизонталдык сызык кесилишкен жерди мондай кылып белгилеп алабыз. Штрих менен көрдүңүздөрбү? Белгилегенден кийин ошол горизонталдык сызыктар кесилишкен жерге койгон белгинин жанына биз горизонталдык сызыктын бийиктиктерин жазып чыгабыз. Бийиктиктер. Мына мисалы андан кийин бул жерде сиздер эң төмөнкү
минималдык жана эң жогорку максималдык бийиктиктерди табышыңар керек ушул жердеги сандар аркылуу. Мисалы эң азы 140, эң көбү 210 болуп турат. Көрдүңүздөрбү? 210. Ошондо 140, 110 болгондо 60, 70. 70 метрдин тегерегиндеги айырмачылык болуп атат. Салыштырмалуу бийиктиги да. Салыштырмалуу бийиктиги. Бул максималдык, минималдык бийиктикти биз эмне үчүн аныкташыбыз керек? Себебинде вертикалдык окко биз шкала бирдигин аныкташыбыз керек. Бийиктиктерди жайгаштырышыбыз керек. Ошондо мына эң жапыш жери 140 болсо бул жерде, албетте бияка бир 20-30 метрдей кошуп атат. Мына ар бир сантиметрди бул жерде 20 метрден алган. 120, 140, 160, 180, 200 и 210. Бул бир аз чоңойтулуп турат. Атак мына карасаңыздар 1 сантиметрде 20 метрден кеткен. Биз ушул вертикалдык масштабты шкала бирдигин туура аныкташыбыз керек. Бул боюнча мен кийинчерээк дагы айтып берем. Ал эми горизонталдык масштаб болсо, бул жеңил. Топографиялык картанын үстүндө канча узундукта болсо, А менен Б'нын ортосу биякта дагы ошондой эле узундукта болот. Узундугу горизонталдык окто бирдей болуш керек, А менен Б'ныкы. Масштабына жараша ар бир сантиметрде канча километр же метр болсо ошол көрсөтүлөт. Экинчи бир талап. Вертикалдык масштабты рельефтин чыныгы формасы туура чагылдырылгандай кылып аныктап алыш керек. Мисалы, эң жапыш жери 1200 метр, эң бийик жери 2000 метр болсо, анда горизонталдык сызыктагы бийиктикти 1000 метрден баштап, ар бир сантиметрге 100 метрден эсептесек болот. Өзгөчө вертикалдык сызыктын масштабын туура аныктоо зарыл. Жогоруда ар бир сантиметрге 100 метрден бергенде, вертикалдык ок 10 сантиметрге туура келип атат. Мисалы, бул жерде эң жапыш жери 1200 болсо, эң бийик жери 2000 метр. Көрдүңүздөрбү? Ошондо 1000ден баштап алсак биз 200 метр кошуп атабыз, 1000ден баштап алсак, ошондо 1000 метр. 100дөн болгондо ошондо 10 сантиметр болуп атат вертикалдык масштабыбыз, огубуз, узундугу. Ал эми 100 метрдин ордуна 200 метрден берсеңер, анда вертикалдык ок биздики 5 эле сантиметр болуп калып атат. Эгерде 1 сантиметрде 500 метрден деп берсеңер, анда 2 эле сантиметр ок болуп атат. 1000 метр бийиктиктеги рельефти чагылдырыш үчүн. Көрдүңөрбү? 2 эле сантиметр болуп калат. Рельефтин чыныгы көрүнүшү бурмаланып калышы мүмкүн. Башкача айтканда, же жапыш, же бийик көрүнүп калышы мүмкүн. Адатта вертикалдык масштаб горизонталдык масштабка караганда чоңураак берилет да. Горизонталдык масштаб болсо, картанын масштабына дал келет. Мен сиздерге мурда эскертип айтсам керек, жанагы дарыяларды, мисалы, карталарды көрсөткөндө Зайнагүл Азимова, экрандан качпаңыз. Коюп кетип калган, удалить кылып койсоң эмне болот? Так, эмичи көрүнүп жатабы? Эми Көрүндү. Так, жакшы.
Мен сіздерге ескертіп айткам. Мисалы, карталарда дарыялардын узундугун эсептегенге болот. Ал эми туурасын эсептей албайбыз деп. Себебинде масштаб боюнча туурасын түшүрүү мүмкүн эмес. Дарыянын туурасы масштабка баш ийбейт, ал эми узундугу баш ийет деп. Ошол сыяктуу эле микрофоңорду өчүп койсоңор. Ошол сыяктуу эле бул жерде горизонталдык масштаб ошол картанын масштабына дал келет. Узундугун масштаб боюнча эсептей алабыз. Бирок вертикалдык масштабын биз бул картанын масштабынан ирирээк кылып беришибиз керек. Себебинде рельефти жакшы көрүш үчүн. Бул горизонталдык картанын масштабы менен дал келтире турган болсок, анда биз мында көрүнүктүү жакшы профиль ала албай калабыз да. Бул ошол жөнүндө сөз болуп жатат. Бул жерде. Мына мисалы мен мындай жөнөкөй кылып өзүм мисал катары чийип койдум. Мисалы горизонталдык масштаб 14 сантиметр алынды. Мисалы 100 миңдик масштабтагы топографиялык карта болсо 1 сантиметрде 1 километр болот. Ошон үчүн мен 1 сантиметрге мына 1ден бердим. 1 километр, 2, 3, 4, 5 жана башка. Эгерде сиздер 25 миңдик масштабтагы топографиялык карта алсаңар, анда 1 сантиметрде 250 метр болот. Бирдин ордуна 250 деп жазасыңар. 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 жана кете бересиңер. Ал эми мисалы жанагы 1200 болсо, мына эң жапыш жери 1200 болсо, максимум 2000 метр. Көрдүңөр, ошондо мен дагы 1 сантиметрди 100 метрден алдым. 1100, 1200, 1300, 1400. Эми кээ бир учурда студенттер мындай ката кетиришет да. Жана горизонталдык сызыктардын эң минималдык бийиктигин карайт дагы 1200 болсо, горизонталдык сызыкка 1200 деп баштап алышат да. Анан эң жапыш жери келип, ошо горизонталдык сызыкка дал келип жабышып калат. Андай болбойт. Ошон үчүн бир аз бул жака кошушуңар керек болот. Мына мен 1000ден баштап атам. 1100, 1200, 1300, 1400 деп мына кичинекей өрөөндүн биз туурасынан келишиш профилин алдык дейлик. Бул жерде эки масштаб жазылат. Вертикалдык масштабы мына 1 сантиметрде 100 метр, 100, 200, 300 деп кетет атпайбы. Горизонталдык масштабы 1 сантиметрде 1 километр. Мисал мына мен жана мисал келтирип айткандай, 1 сантиметрде 200ден алсак, ошол эле А менен Б чекитинин ортосундагы бир эле жердеги рельефти биз эки бөлөк чагылдырып калып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде 1 сантиметрде 100 метрден, биякта 1 сантиметрде 200 метрден. Бул жакта 1 сантиметрде 500 метрден берсеңер, мондай болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн вертикалдык масштабты сиздер туура тандап алышыңар керек болот. Кийинки бир талап бири-бирине перпендикулярдуу келген профилдин вертикалдык жана горизонталдык окторун түзүшүңөр керек. Бул жөнүндө айттык уже, мына вертикалдык жана горизонталдык. Вертикалдык окто А жана Б чекитин бириктирген сызык менен кесилишкен бардык горизонталдардын бийиктиктери белгилениши зарыл. Ал эми горизонталдык ок картадагы А жана Б чекиттердин узундугу менен дал келет деп айттык. Мисал мына бул жерде горизонталдык сызыктарды жана белгилеп алдык. Кийинкиси силер таза кагазга белгилеп алган горизонталдык сызыктардын кесилишкен бийиктиктерин профилдин горизонталдык сызыгына дал келтирип коюп аласыздар. Мен кийин өзүмдүн мисалымды да көрсөтүп берем. Азыр бул жерде мисалы
бул кагазды биз горизонталдык сызыктарды же ылдый жагына коюп алсаңар болот бияка. Же болбосо ушул үстүнө. Ар бир кесилишкен, мисалы мына бул жерде 150 метр болсо, 150 метрди перпендикулярдуу тик ылдый сызык менен келебиз дагы. Мына 150 кесилишкен жерине чекит коюп алабыз. 140 чекит коюп алабыз. 140 чекит коюп алабыз кесилишкен жерине. Көрдүңүздөрбү? Вот ушундай жол менен белгилеп алышыбыз керек болот. Мына буякта чоңураак, 150 менен кесилишкен жери, 140 менен кесилишкен жери, мына 140 менен кесилишип атат. Кандай? Картаңыз бир эле жерди көрсөтүп турат го, жанагы кызыл эме баракка сызылган. Ошондой көрсөтүп атасызбы? Ооба. Так, кийинкиси мисалы 160, көрдүңүздөрбү? 212, 210, анан 212,8 бул бийиктик бир аз өйдөрөөк. Вот ушинтип биз ар бир кесилишкен чекиттерди вертикалдык масштабтагы чоңдуктарга мына дал келген жерлерин, кесилишкен жерлерин точкаларды коюп чыгабыз. Алынган чекиттерди кылдаттык менен бириктирип чийип аласыңар. Чекиттерди бириктирүүдө сынык сызыктар болбошу зарыл. Натыйжада рельефтин вертикалдык кесилишин көрө аласыңар. Мисалы мына биз чекиттерди коюп алгандан кийин кээ бир окуучулар мындай ката кетирип коюшу мүмкүн. Муну сызгычты коюп алып, эки чекитти бириктирип чийип чыгат да. Анан сынык сызыктар пайда болот. Эми адатта жаратылышта мындай сынык сызыктар кесилишпейт. Ошон үчүн мына колуңуздар менен сынык сызык кылбай бириктирип чыгышыңыздар керек болот. Мисалы мондай жерлерди эске алышыңар керек. 140 мына экөө тең 140 болуп атат. Бирок бул жерде сиздер дарыяны көрүп атасыңар. Дарыя бар экен. Мындай түз бириктирип койгон дагы учурлар болот, ката. Эми дарыяны нугуп болгондон кийин албетте кандайдыр бир деңгээлде төмөнүрөөк түшүрүп коюшуңар керек болот. Кийинкиси профилде географиялык объектилерди көрсөтүш керек. Мисалы тоонун чокусунун бийиктигин, же болбосо дарыянын аталышынын жазылышынын, ошондой эле профилдин багытынын азимутун көрсөтүш керек. Мисалы мына географиялык объектилер дегени мына картада 212,18 бийик чоку, чокунун аталышы турат, тоонун. Мына кийинки бийиктик картада турат. Көрдүңүздөрбү? Анан мисалы бул жерде суунун аталышы көк менен кол жазма тамгасы менен жазылыш керек. Кээ бирде мына Картаңыз калды. көрүнүп атабы бардыгыңыздарга? Карта жанагы турат. Ошону эле көрсөтүп атпайбы? Мен ошону ушу саакта өтүп атпайбы? Көрүнбөй калды. Жана эле бир сызбады эле кызыл кагаз кошулмойдон турат го. Ооба, ошону көрсөтүп берип атпайбы? Ошол карта жок, анда сиздин эмеңиз катып калды анда. Бул деген эме топографиялык картанын баш эмесин көрсөтөт. Жанагы чийген кагаз чийбедиңиз беле? Ошону айтып атат го дейм, ошол бойдон катып калды окшойт да. Катып калды. жок, Монтörүңүз жакшы эле көрүнүп атат. сиз өзүңүздүн телефонуңуздан да эжекеси. Кийин видеодон көрүп алыңыз, Ооба, монтörүңүз чагай көңүл бурбай эле. Микрофон жок, көңүл бурбаганда силер сүйлөп мишайтып атпай, звукту өчүрүп койгула, кийин видеодон көрүп аласыз. Жалпы өчүп калса гана билдирип койгула да. Мисалы дарыянын аталышын мен силерге айтпадым беле өткөндө картада, картанын элементтери жөнүндө айтканда, геодезиялык негизинен кийин компоновка деген бар деп, математикалык негизинде. Вот компоновать этиш керек, картаны жазалгылаш керек, дизайн болуш керек деп сөз кылганбыз. Ошол сыяктуу эле бул профилде дагы компоновать этиш керек, жакшы дизайн болуш керек. Ошон үчүн мына бийик чоку берилип атат. Бул дарыянын
же болбосо көлдүн аталышы суу объектилериники көк менен берилет. Бул түс дагы бул өзүнчө шарттуу белги болуп эсептелинет да. Мисалы чокуну көк менен жазганга болбойт же кызыл менен жазганга болбойт, көрдүңүздөрбү? Вот ушул нерсенин баардыгын эске алып, географиялык объектилерди бериш керек деп атабыз бул жерде. Эми азимуту дегени, мисалы топографиялык картада силер ар кандай чекиттерди алышыңар мүмкүн. Мисалы А бул жерде болсо, Б бул жерде дейлик. Анда азимуту канча градус болуп калат? 90 градус болуп калат, Эгерде бул жерден алсаңар, Б чекити могул жерде болсо, мисалы 45 градус. Биякта мисалы азыркы учурда 105 градус болот. Вот ошентип азимутун көрсөтүп койсоңуздар дагы болот. Кээ бир профилдерде ушундай азимутун беришет. Эми мен силерге баягы буга чейин эми анча-мынча түшүнбөй калган жерлериңер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен топографиялык карта боюнча профиль түзүүнүн дагы бир мисалын берейин. 25 миңдик масштабтагы топографиялык картаны бир фрагментин бул жерге койдум. Биз мына могул жерде 217,5 метр бийиктик менен 215,3 бийиктиктеги эки чокунун ортосундагы профилди чийип алалык. Муну А чекити, муну Б чекити дейлик. Ортодо суу кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Суу кетип атат. Ушул жердин профилин чийиш үчүн сиздер бул эки чекитти бириктирип, простой карандаш менен чийип аласыздар. Андан кийин мына таза кагазды алып келип коесуңар. Ар бир горизонталдык сызыкты кесилишкен жерин белгилеп аласыңар. Ошол эле сызыктын тушуна бийиктиктерин жазып чыгасыңар. Бийиктиктерин. Эми бийиктиктерин мына карасаңыздар, бул жерде 150 метр бийиктик турат. Биякта тоонун чокусунун бийиктиктери турат. Бул жерде 190 турат. Көрдүңүздөрбү? Эми муну топографиялык картада бардык эле жерге жыш кылып бийиктиктерин бере берүү болбойт. Бул картанын сапатын төмөндөтүп жиберет. Сандарды көп бербеш керек да. Бирок жакшы түшүнгөн киши оңой эле бийиктиктерди таап алса болот. Мисалы мына 150 метр, артынан жүрүп отурасыздар дагы, мына куалап. Биздин сызык примерно мына могул жерде 150. Мына 150 метр, Мисалы мына 150 мен айтып аткан. Эми бул жердеги сызыктын бийиктиги жок деп кыйналышыңар мүмкүн. Ал оңой эле. Ылдый жагын карасаңар, топографиялык картанын. Мен силерге көрсөтпөдүм беле? Пересечение 10 метров мындай графикте эки горизонталдык сызыктын ортосундагы бийиктикти көрсөткөн график турат. Ошону карап алсаңар болот, оңой эле. Эки горизонталдык сызыктын ортосу 10 метр. Бул 23 миңдик масштабта топографиялык картада. 10 метр болсо, бул жерде 150, кийинкиси сууну көздөй сөзсүз төмөндөйт да бийиктик туурабы? Мына 140. Бул жерде ошол эле горизонталдык сызык айланып келип атат, мына көрдүңөрбү? 140. Мына 140. Кийинкиси да 140. Андан кийин кайра бийиктей баштайт. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Мондай штрих менен берилген горизонталдык сызыктар бул жарымы дегенди түшүндүрөт. 10 болсо 5. 15. Эгерде эки горизонталдык сызыктын ортосу 20 метр болсо, анда штрих менен берилсе, ал 10 метр дегенди түшүндүрүп калат да, Вот ушинтип биз А менен Б чектин ортосундагы горизонталдык сызыктын кесишкен жерлердин баардыгын белгилеп таза кагазга түшүрүп алдык. Бул бийиктиктердин А чектинин бийиктигин жаздык, Б чектинин бийиктигин жаздык, көрдүңүздөрбү? Мына баардыгын белгилеп алдык. Андан кийин бул кагазды алып кагазга чейин биз мына вертикалдык жана горизонталдык окторду чийип алабыз. Бул 25 миңдик масштабтагы картада 2 нолду алып салсак, сантиметрде бул 23 миң сантиметр.
метрге айландырыш үчүн 2 нолду алса алабыз. 250 метр 1 сантиметрде. Мына, мен бул жерге жазып койдум. 0, 1 сантиметрде 250 метр, 500, 750, 1000, 1250 деп кетип барады. Эми адатта силер дизайн жакшы болуш үчүн 2 сантиметрде 500, 1000, 1500 деп кете берсеңер болот. Ну, тагыраак көрсөтөбүз десеңер, ушундай дагы калтырсаңар болот. Эми вертикалдык масштабты мен 1 сантиметрде 20 метрден алдым. 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. Эмне үчүн мен 100дөн баштадым? Себеби дегенде, жана айтпадык белек. Бул сандарды аныктап коюш үчүн вертикалдык масштабтагы биз бул жердеги минималдык жана максималдык бийиктикти табышыбыз керек. Мына минималдыгы 140, максималдыгы биягы 210 болуп атат, биягы 215, мына эң бийиги 217. Көрдүңүздөрбү? 140 менен 220га чейин деп коелу. Ошондо 80 метр айырма. Рельстин бийиктик амплитудасы. Вот ошон үчүн мына мен 220га чейин деп белгилеп алдым. Муну чийип алгандан кийин жанагы кагазды алып келем дагы горизонталдык сызыкка дал келтирип коесуңар. Коюп аласыңар. Андан кийин мына 215 метр кете бересиңер дагы. Биринчи мына 217,5 эмес беле? А чектибиз, 200, 220, жарымы 210, анын жарымы 2,15, көрдүңүздөрбү? 217,5 бул жерде болот. Кийинкиси 215. Мына жарымы 210, 215. Көрдүңүздөрбү? Кийинки горизонталдык сызыктын бийиктиги 210 метр. Кете бересиз дагы мына 210. Көрдүңүзбү? 210 менен кесишкен жери. Вот ошентип бар бирин табабыз. Мына 140. 140 кесилишип атат. Көрдүңүздөрбү? 140. Мына 210. 210. И 215,3. Деп ушул бийиктиктердин баарын таап алгандан кийин биз бул чекиттерди бириктирип чийип алып атабыз. Ошентип биздин профилибиз пайда болду. Бул оңой эле нерсе. Болгону аккуратно иштеш керек. Эгерде мындай миллиметровкаңар жок болсо, бул миллиметровка менен иштөө жеңил, ак кагазга деле чүрсөңөр болот, бирок мындай горизонталдык сызыктарды туура табыш үчүн анда силер кошумча линейканы пайдалансаңар болот. Мындай. Бул жерден миллиметрлер менен оңой да тапканга. Мына натыйжада ушундай профиль алып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына бул мисал катары эле коюп атам. Өзүңөр деле карап тапсаңар болот. Мына бийиктиги берилип атат. Горизонталдык масштабтын километр, 3000 километр, бийиктиктери, тоонун аталышы, көлдүн, суулардын аталышы, булардын баардыгын берип, мына бир кандайдыр бир аймактын профилин чагылдырып атат. Ну, бул жерде дагы бийиктиги, тоолордун аталышы, суулар негизги. Же болбосо Кыргызстандын физикалык атласында мисалы Чүй өрөөнүнөн баштап Аксай өрөөнүнө чейинки туурасынан кесилиш профили. Чүй мисалы бери 500 метрдин бийиктикте жатса деңиз деңгээлинен. Аксай уже мына 3000ден бийик жатат. Бул жерде Соң көл турат. Мына тоо кыркалары берилген, суулар жазылган, көл жазылып атат, өрөөн. Вот ушинтип биз рельефтин туурасынан кесилиш профилин алып атабыз. Эми бул жерде жана физикалык картадагы өңдөрдү дал келтирип эле боеп койгон да, антип койсоңор да болот. Эми биз студенттерге
мындай тапшырма беребиз да, комплекстүү физикалык географиялык профиль түзүү. Эми биз бир гана рельефтин профилин алгандан кийин андан ары муну кантип өнүктүрсө болот, ошол жөнүндө сөзсүз айта кетишибиз керек. Как географ атары түшүнүп алганыбыз жакшы да, комплекстүү физикалык географиялык профилди. Мисалы мына Кыргызстандын атласын алсаңыздар, гипсометриялык картасы бар. Горизонталдык сызыктар аркылуу бийиктиктери чагылдырылган. Мына көлдү кесип өткөн Күнгөй Ала тоосунан баштап Какшал тоо кыркасына чейинки сызыкты А чекти, Б чекти деп чийип алсак, ушул жердин профилин көрсөтөлүк. Мисалы мен кагазга түшүрүп алдым. Мына көлдүн деңгээли 1609 метр десек, 1600 метрдин тегерегинде. 1 сантиметрде 15 километрден болот. Себебинде атластагы картанын масштабын карасаңар 1.500.000 километрге айландырсаңар 1 сантиметрде 15 километрден. Мен 15-30 деп бияка сандарды көп быжыратып бербестен 2 сантиметрде бир бердим. Ошондо 15, 30, 45, 60, 90, 120, 210 нар кетет. Биз ошентип мына рельефтин профилин чийип алабыз. Гипсометриялык карта боюнча, же топографиялык карта, же физикалык карта боюнча. Бир гана жаратылыштын бир компонентинин туурасынан кесилиш профилин чийдик. Бул рельеф. Эми буга геологиялык тоотектердин таралышын Мира Сарпиева, экрандан качып койсоңуз. Агай, менин экраным көрүнбөй атат го, картаңыз экранында. Так, телефоңардан кетип атат го. Азыр мен кайра ачайын мына. Жок, мен жаптым, азыр кайра ачайын деп жаптым. Так, телефоңорго тийбей тургула, пожалуйста. Так, көрүнүп атат да, Көрүнүп атат агай. Жакшы, микрофондоруңарды өчүрүп койгула. Вот биз жаратылыштын бир компонентинин рельефтин туурасынан кесилиш. Сарпиева кайра чыгалды. Жоголуп кетти. Мира же, Сарпиева. Пожалуйста, чыдап турбайсыздарбы? Эмеге тийбегиле телефонго. Важный жумушуңар болсо, анда чыгып кетип эле. Эметсеңер жакшы болот эле, элге тоскоолдук кылбагыла. Азыр мына кайра кирейин. Көрүндү. Көрүнүп жатат, Так, микрофондорду өчүрүп койгула. Вот бул рельефтин профилинен кийин биз мисалы Күнгөй Ала тоосунун чокусунда, ортоңку бийиктигинде, этегинде, көлдүн түндүк жээгинде, түштүк жээгинде, Тескей Ала тоонун капталдарында, Ысык көлдүн сыртында кандай тоотектер таралгандыгын билиш үчүн мисалы биз Кыргызстандын геологиялык картасын алсаңар болот. Жанагы биз тапкан эки чекитти, А, Б чекитин точно бул жерде дагы ошого дал келтирип табышыбыз керек. Мисалы мына физикалык картада эки чекит бул жерде болсо, кагазды коюп туруп белгилеп алсаңар болот. Мисалы негизги деген жерлерди А чекити, Б чекити, көлдүн жээги. Көрдүңүздөрбү? Көлдүн жээги. Белгилеп алып туруп, муну геологиялык картага алып барасыңар дагы, мына дал келтирип таап алдык. Таап алгандан кийин жана биз топографиялык картада горизонталдык сызыктардын кесилишин белгилеп алсак, бул жерде мына шарттуу белгилер өңдөр менен берилип атпайбы? Мисалы тоотектердин таралышы деп коелу. Ошол шарттуу белгилердин кесилишкен жерлерин белгилеп аласыңар. Көрдүңүздөрбү? Кесилишкен жерлерин, ар бир өң боюнча. Аны алып барып туруп, жана биз чийип алган
рельефтин профилине. Эми бул жерде ак кагаздын астына ак кагаз болгондо көрүнбөй калыптыр. Бул жерде жана биз чийип алган могул кагазды алып барып бул жерге койдум. Анан мына ар бир ошол тоотектин таралыш шарттуу белгисинин кесилишкен жерлерин биз рельефти чагылдырган сызыкка, ири сызыкка алып барып белгилеп алабыз. Линейканы коюп туруп. Кийин микрофон иштеп атат, өчүрүп койсоңуз. Көрдүңүздөрбү? Ошентип акырында биз баардык кесилишкен жерлердин баарын белгилеп алдык. Муну белгилеп алгандан кийин оңой эле, негизи 2 миллиметр кылып жарыш сызык чийип алсаңыз болот. Эми 2 миллиметр абдан жакын, силерге көрүнбөсүн деп, мен көрүнбөй калбасын деп бир аз 2 жарыш сызыктын ортосун алысыраак кылып койдум. Көрдүңүздөрбү? Мындай кылып чийип аласыңар. Жарыш сызык кылып. Анан аны боеп чыгасыңар. Бул боекторду мен кайдан алдым? Жанагы картада кандай өңдөө болсо, шарттуу белгисинде, ошол өңдөрдө боеп чыктым да. Көрдүңүздөрбү? Биз ошентип биринчиден рельефти көрүп атабыз, профилин алдык. Андан кийин тоотектердин таралышын түшүрдүк. Мисалы мына бул жерде шарттуу белгисин карасаңар болот. Бул ачык сары түстө. 4-чүлүк мезгил дагы өз ичинен бөлүнөт. Төмөнкү, жогорку деп, ошол жогоркусу бул азыркыга жакын учур. 4-чүлүк мезгилдин чөкмөтектери таралган. Биякта мисалы гранитоидтер, гранит тоонун кырларына жакын жана асказоолор да жылаңач жаткан. Мына карасаңыздар, тоонун кырларында ошол бирдей жатып атат. Вот ошентип биз көлдүн жээгинде кандай тоотектер жатат, тоонун этегинде кандай тоотектер жатат, кырга жакын кандай тоотектер жатат, мисалы мына өрөөнүн тамандарында, кырларында кайра. Вот ошентип биз профиль аркылуу тоотектердин таралышын мындай түшүнгөнгө абдан жеңил болот да. Бул картаны карап турсак, мындай бир караганда эле татаал көрүнөт дагы. Мындай адистер эле жакшы түшүнбөсө, окуучуларга ушундай жолдор менен көрсөтүп бергенге болот. Эми мына тоотектер түшүрүлдү, рельеф чагылдырылды. Эми топурак кыртышынын топурактын Мира Сартиеже кайра чыгып алды. Миреже. Тентек окуучуларда экенсиз да, Миреже. Мына. Так, бул жерде биз мунун үстүнө, тоотектердин үстүндө эми өзүңүздөр билесиздер да, топурак жатат. Топурак кыртышы. Топурактын профилин түшүрүш үчүн мунун үстүнө биз топурактын картасын алабыз. Анын үстүнө өсүмдүктөрдүкүн түшүрүш үчүн өсүмдүктүн картасын алабыз. Жанагы эле эки чекитти табабыз. Шарттуу белгилер аркылуу кесилишкен жерлерин кагазга коюп белгилеп алабыз. Жанагындай эле. Кайра бул профилге алып барып туруп, кесилишкен жерлерин белгилеп туруп, биякта кандай өңдөө болсо, ошондой өңдөө кылып, бияка топурагын түшүрүп алсаңар болот. Өсүмдүктөрдү деле ушундай цветте, түстө. Же болбосо негизги доминант өсүмдүктүн шарттуу белгиси аркылуу, мисалы ийне жалбырактуу токой таралган болсо, ийне жалбырактуу токойдун сүрөтүн тартып, ошентип сүрөт түрүндө дагы түшүрүп коюшат, негизги таралган доминант өсүмдүктөрдү. Вот көрдүңүздөрбү? Ошентип биз ар бир компонентти түшүрүп атабыз. Даже дипломдук иш жазганда студенттер көп тапшырма берилет. Ушундай мисалы Ызкөл өрөөнүнүн боюнча темасы ошол аймак боюнча болсо, же башка Талас болсо, же Аксай Арпаганы алса, ушундай профилдерди көп беришет да. Даже кандидаттык диссертациясын жазган окумуштуулар көп түзүшөт мындай профилдерди. Кененирээк анализдегенге жакшы да. Мисалы геологиялык картаны ачып, анан топурактын ачып, анан өсүмдүктүкүн ачып отурбай, комплекстүү профиль түшүрүп алсаңыздар, оңой болот да. Мисалы мына бул жерде мындай тоотек жайгашкан экен.
мындай тоотектин үстүндө мондай топурак пайда болот экен, ал топурактын үстүндө ушундай өсүмдүктөр өсөт экен деп көрдүңүздөрбү? Баягы анализ кылганга дагы абдан жакшы болот. Ошол эле убакта мына рельефтин бийиктиктерин көрсөтүп атабыз. Мисалы бул жердеги топурак 3000 метр менен 4000 метр бийиктиктин ортосунда калыптаныптыр. Ушундай бийиктикте мондай өсүмдүктөр өсөт экен. Көрдүңүздөрбү? Ошентип анализ кылганга бул комплекстүү профилдер чоң жардам берет. Андан кийин комплекстүү профилдин ылдый жагына бөлөк-бөлөк кылып шарттуу белгилерди бериш керек. Геологиялык картанын шарттуу белгилерин алып, жана силер боёгон боектор боюнча мондай кылып квадраттын ичине өңдөрүн көрсөтүп, тоотектердин аталышын, ошондой эле ушундай квадраттын ичинде топурактын түрлөрүнүн аталышын жазып, кийинкисинде өсүмдүктөрдүн, ошентип силер шарттуу белгилердин баардыгын ылдый жагына берип чыгышыңар керек болот. Профилдин мисалдары, мисалы атластан алдым. Мына рельеф чагылдырылып атат. Андан кийин 4-түнчүлүк мезгилдеги чөкмөтектердин таралышын көрсөткөн профиль да бул. Башка. Мисалы мына гидрогеологиялык профиль. Жер кычышындагы, жер астындагы суулардын таралыш боюнча профили да. Мисалы бул жөнөкөй схема. Мен мындай эле таптым эле. Жана силерге айтып аткан өсүмдүктөр мына сүрөт катары эле көрсөтүп койгон. Тоотектери чагылдырылган, мына урочища, растительность, өсүмдүк, топурак, грунттарын, ландшафттын типтерин дагы берип жиберген бул жерде. Жайылма, террасалар деп, комплексный профиль түзсөңүздөр болот ушундай кылып. Эми мунун баардыгы баягы окуучулар менен, студенттер менен биз карта менен иштөөдө ушундай тапшырма бериш керек. Эми албетте мен дайыма мындай жаңы азыркы учурдагы биз пайдаланып жаткан моменттерди дагы мисал келтирип кетейин. Мисалы электрондук карталардын жардамы менен профиль түзгөнгө болот. Мисалы ArcMap, ArcGIS деп коебуз биз, ArcMap программасы бар. Ошол программада Кыргызстандын Ысык көл аймагынын SRTM деп коет. SRTM трехмерный картасы ачып туруп, мышканын жардамы менен эле команда берсеңиздер, профиль түзө турган сызыкты көрсөтсөңүздөр, автоматтык түрдө сиздерге профилин көрсөтөт. Мисалы мына 1600 метр бийиктиктин тегерегинде Күнгөй ала тоо, Тескей ала тоо, и көлдүн сырттары, Кашал тоо кыркасына чейин. Көрдүңүздөрбү? Бул эми оңой. Албетте окуучуларга, студенттерге биз дайыма эле бул космостук сүрөттөрдү, программаны таап бере албайбыз, мүмкүнчүлүк жок, тилекке каршы. Бирок муну дагы силер биле жүрүшүңөр керек. Дүйнө жүзүндө кандай багытта баратышат, биз эмне менен иштеп атабыз, алар эмне менен иштеп атат. Мындай в курсе болушубуз керек да. Тилекке каршы илим, техника өнүккөн сайын жаратылышка байкоо жүргүзгөн, изилдеген приборлордун баардыгы абдан өнүгүп кетти, өнүгүп баратат. Жыл сайын жаңы варианттар чыгып атат. Албетте кымбат. Муну өнүккөн мамлекеттердин окуучуларын карасаңыздар, ар бир окуучу 7-8 класстан баштап эле GIS программаларын пайдаланып, космостук сүрөттөрдү пайдаланып, мындай ручка, карандаш кармабай калган да, аларчы мышка менен эле отурушат. Бирок мен студенттерге сабак өткөн учурда бул вариантын да көрсөтүп, дайыма эски вариантын көрсөтүп жүрөм да. Себеби дегенде баары кол менен иштеген, өзүлөрү карандаш, кагазды кармап иштеген, бул жакшы түшүнгөнгө жардам берет да. Мисалы мен метеорология, климатология деген дагы сабакты берем. Азыркы өнүгүп кеткен
автоматтык приборлор бар. Мындай электронный, ичин даже биз түшүнбөйбүз, абдан кичинекей. Коюп коесуң, температураны мониторунан көрсөтүп коет. А бирок биз термометрди көрсөтүп берсек, суюктук менен иштеген, же болбосо термографты көрсөтсөк, алар баягы иштөө принцибинен бери жакшы түшүнөт да. Ошон үчүн мен сабак учурунда эски приборлорду дагы түшүндүрүп айтып берип, анан акырында жаңы варианттарын көрсөтүп турам да. Ну, мына өзүнчө график кылып распечатка кылып алсаңыздар болот, электронный карталардын жардамы менен. Мисалы мына бир жолдун үстүнөн мышкаңыздар менен де жолдун үстүн линия чийип көрсөтсөңүздөр, мына жолдун туурасынан кесилиш профилин рельеф боюнча көрсөтүп атат. Же болбосо жанаша жаткан дарыянын куймаларынын узатасынан кеткен профилдерин мына түшүрүп атабыз. Көк оң жагындагы, кызыл сол жагында. Мына кырдан баштап дарыя башталды десек, мына тоонун этегине чыгып, өрөөнгө чыга бериш жерине чейинки профилдери. Бул дагы оңой электрондук картанын жардамы менен түзүп койгонго болот. Андан сырткары мындай программалар сиздерде жок да. Космоснимок жок. Ошон үчүн сиздерге кол жеткен нерсе бул өткөндө мен көрсөтүп аткан эле Google карта планетанын онлайн варианты менен иштесеңер болот, же көчүрүп алып иштесеңер болот. Мисалы мына примерно жанагы мен чийген сызык А, Б чекити аркылуу бул жерде профиль чийип алдык. Мына 1601 метрден жогорураак көлдүн бети күнгөй алатоо, тескей алатоо. Вот электрондук картанын жардамы менен алып атабыз. Эми эскертүү катары бул жерде жазып койдум эле. Картанын масштабына жараша профилдин түзүлүшү айырмаланат. Профилдин түзүлүшү айырмаланат. Эми муну мындай түшүнүш керек да. Мисалы топографиялык картада мисалы горизонталдык сызыктарды сиздер жакшы түшүнүшүңөр керек да. Мисалы бул 150 метр десек, бул 160 метр, 160 метр, бияга жакын болуп атат, мындай. Бул 170 метр мисалы. 170 метр, бияга жакын дейли. Бул эми горизонталдар деген жакшы билесиздер да. Жер бетиндеги бирдей бийиктиктерди туташтырган ири сызыктар бул горизонталдар. Бул жерде чокусу да ко, горизонталдар. Эки горизонталдык сызыктын ортосу 10 метр болсо бул жерде, жана 23 масштабтагыдай. Мына бул жердагы эки горизонталдык сызыктын ортосу абдан алыс жатат. Алыс жатат. Ошентсе деле 10 метр. Мына бул жерде абдан жакын болуп атат, эки горизонталдык сызыктын ортосу. Жакын болсо дагы 10 метр. Бул эмнени түшүндүрөт? Канчалык эки горизонталдык сызыктын ортосу алыс болсо, ошончолук жантайыңкы дегенди түшүндүрөт. Канчалык жакын болсо, ошончолук тик каптал дегенди түшүндүрөт. Эми мындай жана бийиктиктерди тапканда кээ бириңер мисалы баягы бийик чокуу жакты түшүнбөсөңүздөр, жана берг штрихтер бар, берг штрих деп коебуз, мындай. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол эңкейиштикти көрсөтүп турат. Биякты көздөй төмөндөп баратат дегенди түшүндүрөт да, төмөндөп барат. Эгерде мындай болсо, биякты көздөй, анда биякты көздөй эңкейиш. Биякты көрсөтүлсө, мына биякты көздөй эңкейиш. Ушул сыяктуу баягы жөнөкөй нерселерди жакшы түшүнүшүңөр керек. Эми профиль түшүргөндө, мисалы бул жерде эки горизонталдык сызыктын ортосу 10 метр деп атабыз. Мында 100 метр деп коелук, эки горизонталдык сызыктын ортосу. Масштабына жараша ар кандай болот да. Мисалы бул жерде 100 метр болсо, эки горизонталдык сызыктын ортосу. Бул жердеги профиль баягы рельеф тагыраак чагылдырылат, майда чүйдөсүнө чейин. А бул жерде болсо могу сыяктуу баягы тоонун капталындагы дөңсө жерлер, мисалы
же болбосо өрөөндүн таманындагы дөңсө жерлер, бул 100 метрлик да. Бул 100 метрден ылдый дөңсө болсо, булар түшпөй калат. Түз сызык катары кетип калат. Канчалык ири масштабтагы карта болсо, ошончолук рельефти биз так бере алабыз да, рельефтин формаларын. Вот ушул жактарын эске алыш керек. Эми мен сиздерге могу Google планетанын жардамы менен профилди кантип чийсеңер болот көрсөтүп коеюн. Мына электрондук картаны ачасыңар, Google планета. Бул эми баардыгыңыздарга жетиштүү нерсе. Мына мен белгилеп койгон сызык, даже сактап койгом. Мен муну алып салсам болот азыр, удалить. Муну ачкандан кийин бул жерде мына сызгычтын сүрөтү турат үстүндө. Ошого барасыздар. Бастым. Мына бул жерде линия деп турат, же болбосо жол, көп бурч, круг, 3D. Биз мына линияны тандап алып, например, мисалы, могул жерден баштап, мына какшал тоо ыркасына чейинки линияны көрсөтүп алсак болот. Андан кийин муну сохранить деп сактап алабыз. Бул сызыкты аталышын жазып койсоңор болот. Мисалы, ысык көл деп коеюн, ысык көл. Окей, мына сактап алдык. Сактап алгандан кийин мына колду, мышканы, курсорду ушул сызыктын үстүнө алып барып туруп, мышкаңыздардын оң жагын бассаңыздар, командалар чыгат. Булардын ичинен показать профиль рельефа. Көрдүңүздөр мына. Мына автоматтык түрдө профилди чийип койдум. Мына көлдүн үстүнө келдик. 1601 метрде көрсөтүп атат. Көрдүңүздөр, Күнгөй алатоонун капталдары, мына Тескей алатоо, и көлдүн сыртына кеттик. Какшал тоо жак. Көрдүңүздөр? Оңой профиль түшүрүп алсаңыздар болот. Бул электрондук картанын жардамы менен ушундай кылып сиздер профилдерди чийип алсаңыздар болот. Удалиттин дайыр жолу көрсөтүп коеюн. Линия, мисалы, бул чүйдөн баштап, соң көлдү кесип өтүп атабыз. Тети Какшал тоо кыркасына чейин, Какшал тоо кыркасына чейин, мисалы. Сохранить. Яқты мен соң көл деп коеюн, соң көл, сохранить. Правый кнопканы басабыз, показать профиль рельефа. Могу жеримде соң көлдүн бийиктиги 3 метр. Экрандан чык. Бира кайра кирип кетти. Класс болду го бул Саркиева. Ушул эжени класста болсо мен чыгарып коет элем эшикке. Стол карап көтөрүп туруш коет эле. Ошентиш керек эле. Так, мына кайра барайын, Мына соң көл, бийиктигин көрүп атасыздар, электронный, 3011 метр бийиктикте, чүй мисалы 546, мына любой точкага алып барып туруп, бийиктиктерин көрүп атасыздар, Мына Кыргыз алатоосунун 4190 метр бийиктигинен өтүп турбуз. Кийинки мисалы мына Нарын, андан кийинки Атбаш өрөөнү, андан кийин мына Аксайга чыгып кеттик. 3000, 3500, 3400 көрдүңүздөрбү? Мына профиль. Эми бул жерде мына, бул жерде деле карасаңыздар, мына 50 км, 100 км, 350 км чейин бул горизонталдык масштаб берилип атат. А вертикалдык масштабты 1 сантиметрди 1000 метрден алып атат да бул жерде. Мындай чоң аралыкты алганда, бул 1 сантиметрди 1000 метрде алуу мына туура да. Рельефти биз мындай туурасынан келишишин так көрө алып атабыз. Эгерде мен айтып аткан жана муну чоң кылып берип койсоңуздар, мына моундай болуп калат да. Бул туура эмес элек. Же болбосо абдан жакын кылып салсак, мындай дагы
туура эмес. Примерно бул 1000 метрге барайын. Жок, 1000 метр беле, 1000 метр, мына 1000 метрге түштүм. 1000 метр. Көрдүңүздөрбү? Бул рельефти ушундай кылып алсаңыздар болот. Профиль түзүп алсаңыздар болот. Азыр мен муну удалить этип салайын. Дагы ошол жерде издей берсеңиздер, мына бул путь деп атпайбы, бул жол. Бул эмнени түшүндүрөт? Мына метр менен берсеңиздер болот, сантиметр, километр. Мисалы километр деп тандап коеюн азыр. Мисалы мондай азыр мына чоңойтуп алып, бир дарыянын узатасынан кесилиш профилин чийсеңер, мисалы мына мен кызыл сууга барайын, биякта Карабаткак деген мөңгү бар. Көп жылдан бери изилденип келаткан. Мына линейкага барабыз. Путь деген тандап алабыз. Так, мындай кылып коеюн. Бияка кылып коеюнчу. Мына мөңгүдөн баштап, суу пайда болгон жерден баштап, да кетип атабыз. Эгерде силер линия дегенди тандап алсаңар, ал эки эле А, Б чектин ортосундагы эле түз сызыкты көрсөтүп коет да. Эгерде бул маршрутту көрсөткөн вариантын тандап алсаңыздар, команданы, анда монтип ийри буйру сызыкка чейин тандап алсаңыздар болот. Мына көлгө чейин, куйганга чейингиси. Куйганга чейингиси. Муну сактап алабыз. Сохранить. Мисалы кызыл суу, кызыл суу. Мунун профилин. Мына көрдүңүздөрбү? Туурасынан кесилиш бул профиль эмес, бул ошол дарыянын кызыл суу суусунун узатасынан кесилиш профили. 2900 метр бийиктиктен баштап, мен кырга жеткен жокмун да, 2900 метр бийиктиктен баштап, мына кандай профиль. Эми мен мондай жерлер негизи адатта болбош керек, эми суу мындай акпайт да, ашып түшпөйт. Муну абдан чоңойтуп алып туруп келиш керек да. Мына мен могу жердеги жерлерди кесип кеткем. Мына көрүңөрбү? Bu toğunun kırına çıkıp ketip, kayra çüyüp ketip atpayım mı? Abdan çoğoytup alıp turup, anan suunun üstümenen basыңар, түп-түз линия аласыңар. Негизи адатта мындай төмөндөп гана кете бериш керек. Ушул жактарын эске алып коелу. Вот ушундай узатасынан кесилиш профилин дагы чийип алсаңар болот. Анан бул жерде мына принтердин сүрөтү турат. Принтерди башсаңар, профилиңерди, картаңарды распечатка кылып аласыңар. Бул жерде видео даже, бул карта жөнүндө ушундай көрсөтүп аткан учурда видеону басып койсоңор, силер видео запись кылып турат, аудио запись кылып турат. Эми бул ушул эле картада биз пайдалана элек нерселер абдан көп да, мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Бул географтар үчүн аябай жакшы нерсе да, көп пайдаланышыңар керек. Албетте мектебиңерде интернет болбосо, муну компьютериңерге скачать этип алышыңар керек да. Вот кыскача ушундай бүгүн профиль түзүү боюнча мен ушу менен